Эримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таалага мактоо шүгүрлөр, анын элчиси пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Адаттагыдай эле назарыңыздарда Манас телеканалында Дин жана жашоо береси аны алып барган Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, биз Борбордук Азиянын эли, Кыргыз эли эзелтеден бери эле имам фыкыхта же улус амалда имам Азам Абу Ханифанын мазхабын же жолун карманып келебиз. Жана Ханафи мазхабын карманганыбыз үчүн сыймыктанабыз, мактанабыз. Анан ушул нерсе кылымдар бою уланып келе жатат да. Анан имам Азам Абу Ханифа жөнүндө анын өмүр баяны, маңкыба деп коет, ар кандай китептерде, эл оозунда, аңыз кептерде көптөгөн биздин бул чөлкөмдүн, анын ичинде кыргыздардын ичинде дагы көптөгөн сөздөр бар, окуялар бар, икаялар бар. Өзгөчө Абу Ханифа төрөлгөндүгүнөн баштап анын такыбалыгы, ибадаткөйлүгү, намазкандыгы, Куран окуусу же болбосо ушул жаатта өтө көп сөздөрү, анын кереметтери керек болсо бизге аңыз кеп болуп, маңкыба болуп бизге келе жатат. Анан биздин мына фольклордук катары дагы биздин эс тутумда бул нерсе бар. Бирок Абу Ханифа бул ислам тарыхында, ислам маданиятында дагы өзгөчө бир орду бар. Ал жагын көп биз мындай байкабай келебиз да. Абу Ханифа кылган эмне эле? Эмне үчүн Абу Ханифа болду, ушундай таанылды же анын жолу азыркы учурда көптөгөн мусулмандар тарабынан карманып келе жатат. Ошол жөнүндө чындыгында биз аз билебиз. Бүгүн биз Абу Ханифа кылган көз караштары эмне? Ал ислам ойлом тарыхында кандай бир жаңы бир багыттарды же жаңы нерселерди сунуштаган деген суроолорго жооп издемекчибиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинин деканы профессор доктор Хасан Айык агай келип отурат. Агай кош келипсиз. Кош болдук. Жана ошондой эле бизге ушул Хасан агайдын сөздөрүн бизге котормо кылып берген Манас университетиндеги теология факультетинде диндерди таануу бөлүмүндө кенже илимий кызматкер доктор Жазгүл Жолалиева эжеке келип отурат. Сиз да саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Агай, биз жогоруда айтып өткөндөй эле имам Азам Абу Ханифа менен сыймыктанабыз, мактанабыз, ар дайым айтылып келет. Анан бизде ошол имам Азамдын 5 бир эмгеги таанылган. Ошол эле Фыккул Акбар, Фыккул Абсат, рисаласы бар, васияты бар, Алим вал Мутаалим депчи. Анан бизде өзүңүз дагы байкасаңыз керек, биздин чөлкөмдө көбүнчөсү Фыккул Акбар, анан васият аябай таралганда, ошол китепти көбүрөөк окуйбуз. Анан керек болсо анын котормолору да чыкты да, мындай коом тарабынан, эл тарабынан билинет да. Анан эми өзгөчө ушул 5 эмгегинин ичинен Түркияда, анан башка араб өлкөлөрүндө баарын бириктирип Абу Ханифанын рисалалары же Абу Ханифанын эмгектери деген китепче чыккан. Бирок ошол китепче менин дыккатымды, көңүлүмдү бурган нерсе Алим вал Мутаалим биринчи турат да. Анан биз дагы ошол Алим вал Мутаалимди окуганда кээ бир нерселерде бир мындайча айтканда бир курч, бир өзгөчө көз караштарды көрөбүз да. Анан ошол эле өзгөчө бүгүн сизге мен дагы өзүм окудум бул эмгектерди. Деги эле Абу Ханифанын 5 эмгеги жана анын ичинен өзгөчө бул Алим вал Мутаалим эмгегиндеги кээ бир мындай курч нерселерди сизге сурагым келип атат. Ошолордон биринчисинен баштайын. Ошол эмгекте, ошол жазылган Абу Ханифанын Алим вал Мутаалим эмгегинде адилеттик, чындык, анан зулумдук деген түшүнүктөр бул адамдарга, бир мазхабка, бир ошого бир көз каранды нерсе эмес, булардан башка бир түшүнүктөр деп айтып атат да. Ошону биз кандай түшүнсөк болот агай? Hocam, Ebu Hanife'nin hak, adalet ve zulüm kişi ve mezheplerden bağımsızdır sözünü açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi Ebu Hanife, hatta İmam Maturidi'yi de katabiliriz. Bunların en önemli meselesi ahlaktır. Ahlakın temelinde de bu kavramlar var. Yani hak ve adalet. Hakkın karşıtı zulümdür zaten. Hak ve adalet yoksa zulüm var demektir. Bu da işte Ebu Hanife'nin dediği gibi mezheplere göre değişmez.
kişilere göre değişmez. Bir kişi haklıysa, Müslüman olmasa da biz ona haklı demek zorundayız. Haksızsa kendimiz bile olsak haksızlığımızı kabul etmek zorundayız. Abu Hanifa'nın öte көңіл бұрып басым жасаған нәрсесі ахлак, адеп ахлак болып есептелінеді. Жана бұл сөзінде, мысалы, ақиқат, әділеттік, жана зұлым адамдардың мазхабына, адамдарға жана анын мазхабына көзқаранды емес, анын адеп ахлагына көзқаранды деген сөзі ошол адеп ахлакка маани берүүсүн тастыктап турат Абу Ханифанын. Абу Ханифа гана эмес, имам Матруди дагы ушул пикирди карманат. Башкача айтканда, адеп ахлакка өтө чоң маани берет. Ошондуктан эгерде бир адам адилеттүүлүк тарапта болсо, мисалы, чындыкты айтып атса, чындык тарапта болсо, анын мазхабына же анын адамдыгына карабастан, ал чындыктын тарабында деп айтуу туура болот. Örnekleri var mı? Örnekler? Evet, örnek verelim. Daha da iyi anlaşılabilmesi için. Mesela Peygamberimiz Mekke döneminde daha Müslümanlar az, sayısı az, güçsüz iken müşriklerin zulmüne, baskısına uğruyorlar. İşkence görenler var. İşkenceden şehit olanlar var. Mesela bunları Habeşistan diye bir ülkede Necaşi diye bir Hristiyan hükümdar var. Peygamberimiz diyor ki gidin onun yanına, o adil bir hükümdardır. Hristiyan ama adil, adaletlidir. Orada rahatça haksızlığa uğramadan yaşayabilirsiniz. Ve Müslümanlar oraya gidiyorlar. 2 kez, hatta 2 katar halinde gidiyorlar. Orada gerçekten adil bir hükümdar olduğu için onun ülkesinde rahat ediyorlar. Hatta Peygamberimiz Necaşi, Hristiyan Necaşi vefat edince de gıyabi cenaze namazını kıldırıyor. Çünkü adaletli olmak asıldır insanlık için. Haktan yana olmak asıldır. Hak, Yüce Allah'ın ismidir. Hak, herkesin bir hakkı var o manada. Zayi olduğu zaman fesat çıkar, toplum bozulur. Мисалы, бул сөзүн тастыктоо үчүн Абу Ханифа ошол пайгамбарыбыздын Мекке доорун мисал келтирет. Баарыбыз билгендей, пайгамбарыбыз Мекке доорунун учурунда пайгамбарыбызга жана жаңы ошол убактагы мусулмандарга өтө чоң зулумдук кылынган, жана пайгамбарыбыз багы кээ бир сахабаларына мындай деп кеңеш берген: силер Хабашистанга баргыла, ал жактын өкүмдары Нажаши, ал христиан, бирок эмне деген адилеттүү падыша. Ошонун жанына барсаңар, ал силерге жардам берет деп кээ бир сахабаларын Хабашистанга жөнөтүйген. Жана чындыгында эле ал мусулмандар Хабашистандан ошол баягы өкүмдардын жардамын алып, ал жактан баягы тынч жашап калышкан. Бул жакта албетте Нажаши бул христиан, бирок пайгамбарыбыз аны ал адилеттүү өкүмдар деп атат. Демек, адамдын мазхабына же динине эмес, анын баягы адеп ахлагына карап бир өкүм берип атат пайгамбарыбыз. Жана негизи хак, акыйкат, хак бул Алла Тааланын дагы бир ысымы. Бир адам үчүн акыйкат жолдо болуу, акыйкат тарапта болуу, чындыкты кармануу, адилеттүү болуу багы эң негизги нерсе болуп эсептелет. Жана бир мазхабына, ал жакта динине дагы караган жок. Пайгамбарыбыз кандай ошондой бир мамиле жасаган. Анын баягы ошол адеп ахлактык өзгөчөлүгүнө карап туруп, ал адилеттүү,
ак жолуна акыйкат бир чечим чыгара алган бир өкүмдар катары жана кийин ал Нажаши кайтыш болгондон кийин дагы мисалы ага жаназа окуган пайгамбарыбыз. Bir başka örnek de Hazreti Ömer'den verebiliriz. Hazreti Ömer'in halifeliği yani dünyada çok önemli bir örnektir adaletin uygulanmasına. Mesela Hazreti Ömer'in orduları, komutanları Kudüs'ü fethediyorlar. Kudüs'te Hristiyanlar da var, Yahudiler de var, farklı dinden insanlar var. Ama Kudüs halkı Hazreti Ömer'in adaletine çok güvendikleri için biz hiç savaşsız teslim etmek istiyorlar Kudüs'ü. Fakat biz Hazreti Ömer'e teslim ederiz diyorlar. Hazreti Ömer geliyor Medine'den Kudüs'e ve onlara şu garantiyi veriyor. Mesela diyor ki kiliseleriniz ve havra yani Yahudilerin ibadet ettiği yerleri kiliseleriniz yıkılmayacak. Olduğu gibi kalacak. Kilise olarak kalacak. Kiliseye kimse yani ibadethanelere hiç kimse dokunulmayacak. Bu konuda garanti veriyor. Kimse zorla Müslüman yapılmayacak. Bu bir gönül işidir. İsterse olur, isterse olmaz. Mesela ordular, İslam orduları geçtikleri yerde ekili arazileri tahrip etmeyecek. Oraları zayi ederseler Hazreti Ömer onları tazmin etmiştir. Yani bedelini ödemiştir o halka. Şimdi bu garantiler çerçevesinde Kudüs'ü teslim ediyorlar anahtarını Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'in bu bağlamda çok adalet üzerine önemli örnekleri var. Bir örnek de şu. Mesela o zamana kadar halifeler hem halife hem mahkeme kurup suçluları yargılıyorlar. Yani hem halife hem hakim hem savcı. Ama Hazreti Ömer bu şekilde olamayacağını, insanların yargılanmasının bir adalet işi olduğunu, kanun, kural işi olduğunu biliyor. Bunu kabul ediyor ve adalet teşkilatını kuruyor. Yani adaletle halifeliği ayırıyor. Buna modern dünyada güçler ayrımı denilir yani. Ve halife mahkemeye karışmıyor. Mahkeme kanunlar, kurallar çerçevesinde insanları yargılıyor, gerekiyorsa ceza veriyor. Bu güçler ayrımı denilen şey şu anda mesela çok önemli bir yönetim kuralı olarak dünyada bilinir. Yani siyaset felsefesi yapanlar bilirler. Çünkü bir kral ya da bir halife hem kral, hem hakim, hem savcı, hem komutan olursa hepsini yapamaz. Bunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Hepsinin alanın uzmanlarına, bilginlerine teslim edilmesi gerekiyor. Bu teşkilatı kurarak İslam dünyasına önemli bir adalet müessesesi hediye etmiştir. Экинчи негизги мисалы ислам дүйнөсүндө, ислам тарыхында Азирети Умар радыйаллаху анхунун мисал калсак Кудуска жаңы мусулман багы Кудусту багындырганда мусулман аскерлери Кудустун эли Азирети Умардын адилеттүүлүгүнө ушунчалык ишенишкен жана ошол Кудус шаарынын ачкычын бир гана ошол халифага гана Азирети Умарга гана беребиз деп шарт коюшкан жана Азирети Умар өзү барып Кудус шаарынын ачкычын өзү алган жана ошол жактагы жашоочуларга биз билебиз ал жакта яхудилер, жөөттөр жана христиандар жашаган, аралашып жашашкан жана аларга гарантия берген. Башкача айтканда христиандардын же болбосо жөөттөрдүн ибадатканаларына тийбейбиз деген гарантияны берген. Жана ошол эле учурда Азирети Умар
өзүнүн убагында бир жагынан халифа болгон, башкача айтканда мамлекет башкарган, бир жагынан соттун дагы ролун аткарган жана кийинчерээк бул эки ишти тең аткара албастыгын байкап өзүнчө бөлүштүргөн, башкача айтканда сот системасын курган. Жана алгачкы сот баягы бул саясаттануучулар да билсе керек, күчтөрдү, күч структураларын бөлүштүрүү, бийликти бөлүштүрүү деген эме менен түшүнүк менен азыр ачыктап берсек болот. Алгачкы ошол сот системасын курган адам катары дагы бизге белгилүү. Ошондуктан баягы адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты орнотуу үчүн атайын керектүү баягы бир эрежелер, өкүм жоболор керек экенине дагы басым жасаган. Ошондуктан баягы алгачкы сот системасын жана адилеттүүлүк системасын, адилеттүүлүктү орното турган бир мекемени уюштурган адам катары таанылат. Анан демек бул жерден агай ошол адилеттик же акыйкат же болбосо зулумдук деген терминдердин, түшүнүктөрдүн бул эми акыйда же калам китептерине кирип кеткендигин да байкап атабыз. Анан сиз бул жерде ошол адамдардан, мазхабтардан керек болсо диндерден дагы эгемен өзүнчө бир түшүнүк дедиңиз. Анан бунун демек бул бир ахлакый же болбосо адеп ахлактык бир түшүнүк десе болчудай анда. Демек хак, адалет бул ахлаки бир şeylerdir. Evet. Yani ahlak zaten dinin özüdür. Eğer bir din ahlakını kaybederse özünü kaybetmiş olur. O nedenle İslam'ın evrensel yönü de ahlaktır. Yani bütün insanların yapabileceği, yaşayabileceği taraf ahlaktır. Çünkü bütün insanlar adalet isterler. Adalet herkese lazım. Bütün insanlar haklarını isterler. Bir devlet kendilerine haklarını verirse sevinirler, hoşlarına gider. Haksızlıktan bütün insanlar haz etmez, uzak dururlar. Yani adalet, ahlakın sadece tek erdemi adalet değil, başkaları var ama bunlar ahlakı temsil ettiği için söylüyorum yani. Ahlak, bütün insanlığın yaşayabilmesi, insanca yaşayabilmesi, kavgasız, gürültüsüz, kan dökmeden, çalmadan, yalan söylemeden, dürüstçe yaşayabilmesi için hak, adalet temel erdemdir ve ahlak kesinlikle gereklidir. Ahlaksız bir toplum yaşayamaz, uzun süre ayakta kalamaz. Негизи адеп ахлак бардык диндердин өзөгүн түзөт. Жана биздин дагы ислам дининин өзөгүндө адеп ахлак турат. Ошол эле учурда мисалы бул универсалдуу, адеп ахлак универсалдуу нерсе. Бардык адамдарга керек. Бардык адамдар мисалы адилеттүүлүктү талап кылат. Бардык адамдар акыйкаттыкты талап кылат. Жана мамлекет эгерде акыйкат бир чечим чыгарса, адилеттүү болсо, адамдар сүйүнүшөт. Жана бардык адамдар мисалы акыйкатсыздыкка, адилетсиздикке каршы турушат. Ошондуктан адеп ахлак диндин жана коомдогу бейпил турмуштун негизин түзөт. Демек имам Азам Абу Ханифа бул калыстыктын, зулумдуктун, акыйкаттыктын адамдарга, динге же бир мазхабтарга көз каранды эмес, өзүнчө деп айткандыгы, демек ал ошо сиз айтып аттыңыз го, бул диндин өзөгүн түзөт деп, биздин ислам ахлак теориясынын дагы бир тараптан караганда, мындайча айтканда, бир түптөөчү же бир маанилүү бир нерсесине салым кошкондугун дагы айтсак болчудай.
Анан ошол эле алим вал муталимде төмөнкүчө мен маанисин айтайын. Мисалы мындай бир эмелер бар да, параграфтар бар дейли. Бир адамдын илими жок, бирок туура аз илими бар, бирок туура маалымат алды, ошо менен амал кылды. Ал эми бир адамдын туура маалыматы жок, бирок көп амал кылды деген нерсе бар да. Анан ошонун аз амал, бирок туура билгү, ал эми көп амал бар, бирок туура эмес маалымат менен кылган караганда артык, жакшыраак деген нерсени айтып атат да. Ошону биз кандай түшүнсөк болот? Ошону да ачыктап берсеңиз. Эбу Ханифенин doğru bilgiye dayalı az amel, bilgisizce yapılan çok amelden daha hayırlıdır. Sözünü açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi ahlaktan sonra ilime geçiyoruz diyelim. Yani ilim insanlığın en önemli insanlık azığıdır. Yani ilmin olmadığı yerde ahlak da ayakta duramaz. Alimin olmadığı yerde ahlak cahillerin elinde kısa zamanda bozulur gider. Onun için İmam-ı Azam ahlakı, yani ilmi öne alıyor. Alim, ilmi olan, ilim yolunda çalışan, ilim için mütefekkir, tefekkür eden birisinin az ibadeti, ilmi yok ama gece gündüz namaz kılıyor, ondan daha iyidir diyor. Ki Peygamberimiz de zaten öyle diyor. Yani alimin uykusu cahilin ibadetinden daha evladır diyor. Bir saatlik tefekkür, yani ilim yolunda bir iştir bu tefekkür. Bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten daha evladır, daha iyidir diyor. Эми адеп ахлактан илимге келдик. Баягы илимдин маани маңызына кайрыла турган болсок, баягы алымдардын жана туура илимдин коомдук турмуштагы маанисине токтолуп кетти. Мисалы алымдар жок болсо адеп ахлактагы бузулат деп айтты. Жана илимдин маани маңызын ачыктоодогу эки пайгамбарыбыздын хадисине айтып кетти. Биринчиси, алымдын уйкусу надандын намазынан, ибадатынан дагы жакшыраак. Жана экинчиси болсо, бир сааттык тафаккур, терең ой жүгүртүү 1000 жылдык ибадаттан жакшыраак. Башкача айтканда, илимдин маани маңызын көрсөтүп турган маанилүү хадистер болуп эсептелет. Башкача айтканда, бага алымдын уйкусу жахилдин, билбеген адамдын мисалы ибадатынан дагы да жакшыраак деп салыштырып атат. Демек, пайгамбарыбыз ошол илим алуунун, ilimge багыттап атат адамдарды. İlim meselesini biraz daha açıklamak lazım. Şimdi bir sürü ilim var. Yani ilim dalı var diyelim. Fen bilimleri var, sosyal bilimler var. Bizim ilahiyat fakültesinde din bilimleri var, şeriat bilimleri var. Şimdi bunların hangisi? Aslında bunların hepsini de anlamlandıran şey şu: kişinin Allah'ı tanımasıdır. Buna Gazali marifetullah diyor. Kişi Allah'ı tanırsa kendisini de tanır. Kişinin Allah'ı tanıması ve kendisini okuması, tanıması aslında ortaya koyduğu hem amel hem ilmi de ahlaki tarzda yapar. İlmin ahlakı nedir? Elde ettiğin bilgilerle başkasına üstünlük taslamamak. Yani ilim adamı mütevazı olur. Alçak gönüllü olur. Bu bir ahlaksızlıktır. Benim ilmim seninkinden üstün gibi bir yarışa girmek ciddi bir ahlaksızlıktır. Eğer böyle bir yarışa gireceksek en üstün haşa sümmaşa elbette ki Allah'tır yani. Yani Allah'ın ilmiyle de mi yarışa gireceğiz, ne yapacağız? O nedenle
Allah'ı tanıyan, bilen kişi ilmini de kötü yönde kullanmaz. Mesela şu anda teknoloji dediğimiz bu kadar insanları kan döken, öldüren, zulmeden silahlar teknolojinin arkasındaki ilmi bilgiden oluşuyor. Bu da bir ilim. Ama bu ilim Allah'ı tanımadan, hatta tanıman ötesinde inkar ederek üretilen bir ilimdir. Buna adına ne dersek diyelim, işte tabiat hakkında bilgi, ilim diyeceğiz ama Allah'ı tanımayan kişinin ne ameli ne de ilmi ne kendisine ne de insanlığa yarar. Farkında değildir. Belki kendisi bir üstünlük kazanabilir ama giderek kendisini de yok eden bir kötülüğe dönüşür bu ilim. İlim meselesine gelgende bu bir nerseni taktap koyu gerek dep aytты. İmam Gazali ошол мен bir колдонгон термини бар. Бул марифатуллах. Башкача айтканда Аллахты таануу. Илим алган киши Аллахты таанышы керек. Ошондо алган илими өзүнө да пайдалуу болот, жана башкаларга дагы, адамдарга, адамзатка да пайдалуу болот. Эгерде Алла Тааланы тааныбаса бир адам илимин мисалы башкалардан дагы бийик болуу үчүн, башкаларды эзип, башкаларга зулумдук кылуу үчүн колдонушу мүмкүн. Азыркы учурда өзгөчө технологиянын жана согуш технологияларынын дагы өнүгүп өсүшүнөн да байкасак болот. Кээ бир адамдар мисалы алган илимин туура эмес жактарга колдонуп калган убактар дагы кездешет. Эгерде адам Алла Тааланы тааныбаса, ал илим этикасына дагы маани бербейт. Илим этикасына дагы көңүл бурбайт. Жана башкаларга үстөмдүк кылуу үчүн ошол алган илимин колдонот. Эгерде тескерисинче Алла Тааланы тааныган бир адам болсо, анда албетте ошол илимин башкаларга пайда алып келүү үчүн, коомго пайда алып келүү үчүн колдонот. Жана негизи илимдүү адам жөнөкөй болушу керек, жумшак болушу керек, адамдардын көңүлүн оорутпашы керек. Ошондуктан албетте бул жакта Алла Тааланы таануу жана илимде дагы адеп ахлак маанилүү деп баса белгилеп кетти. Анан сиз албетте илим алуунун маанилүүлүгүнөн баштап аябай наркы терең жагына да кирдиңиз. Анан ошол Имам Азамдын эмгегиндеги могул нерсенин азыркы учурдагы биздин коомдо чөйрөдө бир каршылыгы бар да. Мен ошол суроону да сурагым келип жатат. Мисалы биз көп угуп калабыз, эми илимди албетте коомдук илимдер, технологиялык, табият илимдери жана башка деп айттыңыз. Эми ал албетте баардыгында натыйжасы Алла Тааланы таануу, адамдардын пайдасына бир ишке ашыруу экен. Анан мындай бир суроо бар да, агай. Мисалы мен көп илим албай эле коеюн, көп алсам амал аз кылат экенмин. Ошондуктан илим албай эле амалды билген нерселеме көбүрөөк амал кылайын деген биздин бир туугандарыбыз бар, тааныштарыбыз бар да. Мисалы ушуга бир кандайдыр бир парадокстай сезилип атат. Ошолорго кандай жооп бересиз? Bizde vatandaşlarımızın arasında ben fazla bir şey bilmesem de bildiklerimi, azıcık öğrendiklerimi amel edeyim diyenler var. Onlara ne diyebilirsiniz? Çok bilenler var ama amel etmiyorlar gibisinden. Anladım. Düşündüm. Şimdi tabii bu dediğin gibi bir denge meselesi, paradoks meselesi de. Ama bu ilim iyi anlaşılması lazım. Onun için ben demin orayı açtım. Yani Allah'ı tanımayan, tabi marifetullah ilmi, Allah'ı tanıma ilmi nedir? Onun da biraz açılması gerekir yani. Yüce Allah'ı tanımak, onun 99 Esma-ül Hüsna'sını bilmek ve onlara göre davranışlarımızı yönlendirmek, Allah'ın boyasıyla boyanmak anlamına bir şeyden bahsediyoruz yani. Böyle bir insan düşünün ki bu insan eğer
Yani fizik bilimini, kimya bilimini, astronomi ilmini biliyor. Ama her bilgisi, bildiği her şey imanını da artırıyor. Çünkü bu kainatın muazzam bu sistematiği arkasında Yüce Allah'ın gücü var. Zaten ilim şunu gerektirir. Eğer böyle bir güç yoksa bu sistematik, bu sistem nasıl olacak, nasıl yaşayacak? Mesela şurada bir stüdyo var. Bu stüdyo bile arkasında bir insanların, bir gücün çabasıyla oluşuyor. Bu stüdyoya 3 gün bakmasalar artık kirlenir, giremeyiz. Kocaman bir kainat ve kocaman bir evren. Yani biz güneş sistemi içerisinde yaşıyoruz. Güneş sistemi gibi binlerce sistem var. Yani gözümüzün, aklımızın, hafsala deriz yani, zihnimizin alamayacağı kadar büyük bir evren var. Bunun da ötesinde biz varız mesela, biz insan olarak, bizi Allah yarattı. Kendiliğinden olamaz yani böyle bir müthiş yapı. Aklımız var, beynimiz var, zihnimiz var, kalbimiz var, irademiz var. Allah bütün aletleri, azaları vermiş. Ne varsa her şeyle yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Hatta unutmayı bile bir rahmet olarak vermiş. Unutmasak bazı şeyleri yaşayamayız yani. Yani netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. İlim denilen şey eğer Allah'ı bilen birisinin zihninde, kafasında, elinde ortaya çıkmışsa o adamın ibadet etmemesi mümkün değil zaten. Yani nasıl ibadet etmesin ki Allah'ı tanıdıktan sonra? İşte o ibadetin hazzı, tadı diyelim, verimi diyelim, daha başka türlü olur yani. Şimdi bir cahil Allahu Ekber der, diyelim, ellerini bağlar. Ama Allahu Ekber kelimesinin ne anlama geldiğini bilmez, bilemez. Veyahut da başlar okumaya, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin der ama ne demek hamd? Niye hamd? Alemlerin Rabbi için. Alemlerin Rabbi olmak ne demek? Rab ne demek? Niye Allah'ın bir de Rab diye ismi var? Yani bunun ne anlatılıyor? Mesela sadece Rab isminin anlamını bilse bir kişi, yani Allah'a bağlılığı kat kat artar. Ya bundan dolayı böyle bir çelişki yok aslında. Tam tersi, yani dediğim anlamda bir ilmin varlığı ibadeti artırır zaten. Kalitelendirir, nitelikli hale gelir yani. Bir küçücük bir bal, kaliteli bir bal diyelim, kalitesiz bir şerbetten, bir kazan şerbetten daha iyidir. Yani alırsın bir parmak bal, daha da doyurucudur, yararlıdır ama kocaman bir kazanla şerbet içtin ama yarısı su, yarısı şerbet, bir şeye benzemiyor. Yani bu bağlamda düşünürsek burada hiçbir çelişki yok. Хасан агайыбыз ошол илим жана мисалы илимдин ошол Аллахка болгон ишенимдин сапаттык жактан дагы да жакшыртаарын айтты. Башкача айтканда, эгерде бир Аллахты таанып, 99 ысымы менен таанып Аллахка ыйман келтирген бир адам, эгерде мисалы физиканы билсе, астрономияны билсе, химияны билсе, анын Аллахка болгон ыйманы дагы да башкача бир түстөр менен боелот деп айтты. Башкача айтканда, дагы да терең тааныйт, дагы да баягы керек болсо Аллахка болгон ишеними дагы да күчөйт. Мисалга алсак, биз ошол эме менен салыштырып кетти. Бир биз жашаган ааламда, дүйнөдө бир кандайдыр бир система бар. Жана бизге мисалы ошол илимдер, мисалы физика,
химия жана башка астрономия, мисалы өзгөчө астрономияда биз сыяктуу баягы галактикалар бар көптөгөн, биз сыяктуу баягы башка көптөгөн миңдеген баягы галактикалар, системалар бар, күн системасынан тышкары дагы. Аны билсе, албетте баягы дагы да Алла Таалага болгон ишеничи дагы да көбүрөөк Алла Таалага байланат адам. Баягы же болбосо башка мисалы керек болсо окуган намазынын дагы эгерде илими көбүрөөк болсо эмне үчүн окуп атканын жана ар бир сөзүнүн маани маңызы, мисалы эмне үчүн Аллаху акбар деп атабыз, эмне үчүн мисалы аламдардын Раббы деп атабыз, Рабб эмнеге аламдар деп атат, алам эмес деген сыяктуу ушулар бир керек болсо сөздүн да маани маңызын түшүнүп, мисалы билген менен билбегендин айырмасы асман менен жердей болот деп айтты. Ошондуктан мусулмандардын илим алуусу дагы да улана бериш керек да. Бул жерде албетте баягы парадоксалдык бир нерсе жок экенин дагы түшүндүк албетте. Демек канчалык жанагы мен бир мына айтканда түшүнүк же ушак дегендей айттым. Канчалык илимди болуп, билим алып, андан кийин ибадат кылсаң, албетте ошол ибадатыңдын сыпаты дагы, сапаты дагы болуп, сенин дагы көптөгөн нерселерге жетүүңө себеп болот. Анан эгерде илими жок эле ибадатты канчалаган кыл, бирок анын мындай айтканда сен маңызын, тереңдигин аңдай албайт экенсиң да. Бул жагынан дагы албетте мен дагы ынанып атам, өзүм дагы бул жерде демек бири-бирине карама каршылык же болсо парадоксалдык нерсени көрбөдүм да бул жооптон кийин. Анан агай сиз менен өзгөчө ушул башка платформаларда дагы Абу Ханифанын көз караштыруу боюнча мындай серияларды улантып атабыз. Мындан кийинки берүүлөрдө дагы бул нерсени улантабыз. Дагы суроолорум бар эле, аны эмкиге калтырайын дагы, мен сизге акыркы бир суроону берейин. Бул ошол Имам Азам Абу Ханифанын ошол эмгектеринде баягы дин сабит, шарият өзгөргөн деген бир нерсе бар да. Ушуну кандай түшүнөбүз? Дин мындай айтканда өзгөрбөй туруктуу, бирок шарияттар өзгөрүп убакытка, пайгамбарларга жараша, адамдарга жараша, кээ бир аймакка жараша өзгөрүп, өнүгүп турат деген бир сөзү бар да. Ошону биз кандай түшүнсөк болот? Hocam, din tek değişmez, şeriat ise değişkendir sözünü Ebu Hanife'nin açıklayabilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. İmam-ı Azam El-Alim ve El-Mütealim'de bunu net bir şekilde söylüyor. Çünkü diyor Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin imanla ilgili davetleri, çağrıları bellidir. Hepsi Allah'ın birliğine davet etmişler. İnsanları şirkten uzaklaştırmışlar. Hepsi mesela ahirete imana davet etmişler. Ahirete iman etmemek ciddi bir sorundur zaten. Yani ahireti inkarı asla kabul etmemişlerdir. Orada bir değişiklik yoktur. Hepsi, bütün peygamberlerin kendileri insanlığa adab, ahlak babından örnek olarak siretlerini, yaşantılarını bırakmışlar. Ki peygamberlerin yaşantıları, siretleri tam bir ahlak örneğidir. Ona siret diyoruz, yaşantısını. Burada değişiklik yok. Yani Hazreti Adem'in ahlakı ile Hazreti Musa'nın ahlakı, Hazreti İsa'nın ahlakı hepsi aynıdır. Hazreti Peygamber'in ahlakı da aynıdır. Onun için İmam-ı Azam, az önce de konuştunuz, mesela imanda herkes eşittir diyor. Çünkü hatta iman şüphe bile kabul etmez diyor. Yakin ister, yakin kesinlik ister diyor. Yani şununla şu babı tamamlayayım. Mesela o dönemde şöyle bir tartışma var. Ben sorulduğu zaman mümin misin? Evet, müminim. Allah'a iman ediyorum demen yetmez. Arkasından inşallah müminim demen lazım diye bazı mezhepler var.
İmam-ı Azam diyor bu olmaz. Kesin karar vermen lazım ben müminim diye. Yoksa bu konuda ufak bir tereddüt derler. Şüphen varsa olmaz. Bu bütün peygamberlerin isteği de budur zaten. Ve bundan sonra amel gelir. Ve ameller değişkendir. Oruç farklı olabilir dinlerde. Namaz farklı olabilir. Hac ibadetinin kuralları farklı olabilir. Zekat farklı olabilir. Bunlar normal zaten. Dinler tarihine baktığımızda bunu görüyoruz. Ama fark etmeyen tek şey imandır. Ve iman da asıldır. Ошол дин өзгөрбөйт, дин өзгөрбөс, бирок шариат өзгөрөт деген Абу Ханифанын сөзүн ачыктоо үчүн баягы пайгамбарлар тарыхына кайрылып кетти. Бүткүл пайгамбарлар бул жакта баягы бир динди алып келген, ыйман негиздери бардык пайгамбарлардыкы окшош. Бардыгы тең Алла Тааланын бардыгы бирдиги тууралуу вахилерди алып келишкен. Бардыгы тең акыретке ыйман келтирүүнүн зарылдыгын айтышкан. Ал жагынан бардык Адам алейхиссалам эмнени айткан болсо, биздин акыркы пайгамбарыбыз дагы ыйман негиздерин ошол эле ыйман негиздерин алып келишкен бул дүйнөгө. Бирок шариат өзгөргөн. Башкача айтканда амал маселеси. Бул жакта дагы мурдагы теле берүүлөрдө дагы айтылгандай ыйман жана амалды айырмалоо үчүн ушул сөзүн айткан деп айтып атат. Башкача айтканда ыйман өзгөрбөйт жана ыйманда мисалы күмөн болбойт. Мисалы мен Алла Таалам кааласа мен мусулманмын деп айтуу туура эмес дейт. Мен мусулманмын деп эле так кеселе белгилөө керек. Мындайча айтканда ыйманда бир шек күмөн болбойт. Жана бардык мусулмандар бир эле, ошол эле, бардык пайгамбарлар ыйман ошол эле окшош бири-бирине ыйман негиздерин алып келишкен. Эч кандай мындай аз же көбүрөөк болгон эмес. Бирок шариат өзгөрүп турган. Башкача айтканда намаздын окулушу, мисалы, кээ бир мисалы зекеттин болуп же болбошу, же болбосо ажылыктын, мисалы, ажылык ибадатындагы кээ бир эрежелер, алар өзгөрүп турган жана баягы ыйман жана амалдын айырмалоо үчүн ушул сөздү aytkan деп belgilep gitti. Son olarak şu örnekle de İmam-ı Azam'ın örneğidir. Bu açıklayayım bunu. Diyor ki bir kişi borçlu olduğunu kabul eder, ondan sonra borcunu öder. Yani borçlu olduğunu kabul etmeyen birisinin borcunu ödeme durumu yoktur. Mesela diyelim ki bir öğrenci olduğunu kabul eder, ondan sonra ders çalışır. Asıl olan öğrenciliktir. Yani ilim talep etmeye karar vermektir. Ondan sonra az çalışır, çok çalışır. Bugün az çalışır, bakarsın bir ay sonra birdenbire çok çalışır. Şimdi biz o öğrenciyi biraz az çalıştı diye okuldan kovmayız. Onun biraz daha çalışması için ona yardım ederiz. Önünü açarız, umut veririz, destek veririz. Yani bu çalışmak, yani amel o manada ayrı. Bir kişinin öğrenci olması, öğrenciliği kabul etmesi, öğrencilik ilim talep etmeye inançtır, kesin inançtır. Yani ilme kesin inancı olmayanın okulda ne işi var? İşte bundan dolayı Allah'a iman tek ve şarttır. Ahirete iman şarttır. Yani imanın şartı esastır. Ameller değişebilir. Ameller üzerinden insan yanlış yapar, eksik yapar. Yani eksik diye bir adama kafir diyemezsin. İmam-ı Azam bunun önünü tamamen kapatmıştır. Çünkü dediğim gibi bilemezsin. Yüce Allah insanlara ölene kadar mühlet veriyor. Ölünce zaten ahirette, kabirde, neyse öte dünyada bizim amellerimiz sorgulanıyor. Biz
şimdiden sen kafirsin deyip de işi bitiremeyiz. Gerçekten kabul ediyorsa, inanmışsa, inandığını söylüyorsa, diliyle ikrar ediyorsa, senin kalbin yanlış diyemeyiz. Onu Allah bilir. Kalbini biz bilemeyiz diyor İmam-ı Azam. O nedenle imanı asıl kabul etmek, bu bizim Müslümanlar arasındaki mezhep kavgasını da önler. Çünkü mezhep şeriattır. Değişebilir ki değişiyor zaten. Namaz kılma şekli bile ehl-i sünnet mezheplerinde farklıdır. Yani Şafii biraz farklı namaz kılıyor diyor, ona haşa kafir denilmez. O da mümindir. Kardeşimizdir. Zaten öyle diyor İmam-ı Azam bana. Yani bununla bitirelim. Öğrenci soruyor, sana kafir diyenler var diyor başka mezheplerden. Yani Hanefi mezhebinin imamına kafir diyenler var. Sen onlara kafir diyor musun diyor. Hayır diyemem diyor. Çünkü ben onları tanıyorum. Onlar Allah'a inanıyorlar. Peygambere de inanıyorlar. Ahirete de inanıyorlar. Onlar benim görüşlerimi, benim mezhebimi kabul etmiyorlar. Benim mezhebimi kabul etmedikleri için onlara kafir diyemem diyor. Onlar benim din kardeşlerimdir diyor. Мисалга ошол ыйман амал маселесинде бир салыштырууга кирди. Мисалга алсак, бир адам баягы бирөөгө карыз экенин кабыл албаса төлөбөйт. Же болбосо баягы бир нерсени адам кабыл кылбаса, жүрөгү менен кабыл кылбаса, кылбайт. Же болбосо мисалы бизге бир студент келди университетке. Студент келди, окуп атат. Эгер ал ошол студент экенмин деген ошол статусун кабыл албаса, же болбосо ошо университеттеги билим берүүгө ишенбесе, ал келбейт болчу. Бирок ишенди, келди, жана студенттик статусту кабыл алды. Бирок биз студент кичине азыраак окуп койдуң, же көбүрөөк окуп койдуң деп биз мисалы анын иш аракеттерине карап, мисалы азыраак окуп койдуң деп аны дароо эле университеттен чыгарып салбайбыз да дейт да. Ошондуктан бир аз мотивация беребиз. Бирок албетте адам бир нерсени кабыл албаса амал дагы кылбайт деп атат да. Ошондуктан Абу Ханифа багы ыйман жана амалды бөлүп карап атат. Керек болсо Абу Ханифа жашаган убакта ага карата башка мазхабтар, Абу Ханифанын мазхабына, көз карашына каршы чыккандар болгон, жана Абу Ханифаны сен динден чыктың деп багы күнөөлөшкөн. Мындайча айтканда, мазхаб имамын дагы капыр деп күнөөлөшкөн. Жана бир окуучусу кандай деп жооп бересиз, ушундай сизди күнөөлөп атышат дегенде, алар ооба мени капыр деп күнөөлөп атышат, бирок алар өздөрү капыр эмес деп айтат. Себеп дегенде, эмнеге дегенде, мен аларды тааныйм, алар Аллахты, пайгамбарды кабыл алышат, мисалы акырет күнүнө ишенишет. Алар болгону менин көз карашыма каршы чыккандыгы үчүн мени капыр деп атышат. Бирок алар өздөрү капыр эмес деп айткан. Ошондуктан баягы Абу Ханифанын бул көз карашы азыркы учурда дагы бизге мусулмандар арасында керек болсо тынчтыкты орнотууда, ынтымакты орнотууда өтө чоң ролду ойнойт. Себеп дегенде дин өзгөргөн жок, бирок мазхабтардын арасындагы амал өзгөчөлүктөрү бар, өзгөрүп атат. Ансыз деле шарият өзгөрүп атат. Керек болсо Ахли сунна ва жамаат деп атаган 4 амал мазхабынын арасында дагы кээ бир амалдарды аткарууда, мисалы намаз окууда өзгөчөлүктөр бар, айырмачылыктар бар. Сен менден башкача окуйсуң деп биз башка мазхабтагыларды биз капырдыкка чыгара албайбыз. Бирок ошондуктан баягы бул сөзү дин өзгөрбөйт, бирок шарият өзгөрөт деген Абу Ханифанын сөзү өтө, мындайча айтканда, стратегиялык мааниге ээ. Рахмат агай, албетте Абу Ханифанын Абу Ханифа кылган көз караштары, иштихаттары ушул менен эле чектелбейт. Бүгүн биз үчөн эле
ачыктап, үчөөнүн, үч суронун, үч көз караштын айланасында гана биз мындай чечмелеп, мисалдарды берип айтып өттүңүз. Албетте, мындан кийинки берүүлөрдө дагы ошол биздин мазхаб башчыбыздын дагы кандай башкача көз караштарын дагы улантабыз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Үй бүлөңүзгө, ар кандай илим иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Сизге дагы котормочулук кызматта чоң ыраазычылык билдирем. Кымбаттуу көрүүчүлөр, барыңыздарга маалым болгондой эле Борбордук Азиянын эли, анын ичинде Кыргыз эли дагы эзелтерден бери эле амалда же фыкхта имам Азам Абу Ханифанын жолун жолдоп ошол нерсени карманып келишкен. Барыңыздар билесиздер, биздин элдин фольклорунда, аң сезиминде имам Азамдын таквачылыгы, намазкандыгы, анын олуялыгы, кереметтери же болбосо анын көп ибадат кылгандыгы жөнүндө көптөгөн аңыз кептер, маңкыбалар айтылып келген. Бирок ошол эле ислам ойлом тарыхында, ислам мазхабтар тарыхында, келам тарыхында имам Азам Абу Ханифа кылган көз караштары кандай экен десек, биз чындыгында көп эле биле бербейбиз. Анын бизге жеткен 5 эмгеги бар. Ошол эле ал эмгектен дагы биздин чөлкөмдө көбүнчө фыкhl акбар менен эле васият аябай таралганда. Бирок ошолордун ичинен Абу Ханифанын көз карашын, Абу Ханифанын баягы аң сезим менталитетин бизге көрсөткөн эмгектердин эң башында алим вал мутаалим келет. Ошол алим вал мутаалим эмгегинин негизинде бүгүн биз 3 эле суронун негизинде маек кылдык. Ошолордун биринчиси бул баягы адилеттик, калыстык, же болбосо зулумдук, акыйкаттык деген нерсе эч бир адамга, динге, мазхабка дегил эч нерсеге карабайт. Ал бул бир келамдык же бир нерсе эмес, бул адеп ахлактык бир түшүнүк болгондуктан бул бир мазхабка же бир мындай топко каралбайт да. Бул универсалдуу бир баалуулук десек болчудай. Бул албетте пайгамбарыбыздын өмүр байынан, андан кийинки сахабалардын дагы өмүр байынан көрсөк болот. Ошол эле пайгамбарыбыз Мекке доорунда Нажашиге жиберсе, ал Нажаши башка динде болсо дагы, бирок ал калыс адилеттүү деп, же болсо Азиретти Умардын Кудусту багындырууда христиандардын чиркөөлөрүндө жөөттөрдүн бул синагогдоруна тийбегиле деген сөзү дагы буга далил боло алат да. Анан дагы бир нерсе ошол илим алууга маани бергендиги. Биздин азыркы коомдо өзгөчө, жана мен айтып өттүм, биз аз илим алайын да көп амал кылайын, көп билип амал кылбаганга жараша деген биздин бир туугандарыбыз бар. Жок. Сен илим алганды улант, канчалык көп илим алсаң дагы ибадаттын, ой жүгүртүүнүн дагы эмне сапаты көп болот деген нерсе. Албетте бул акыркысы дин өзгөрбөйт, шарият өзгөрөт деген бир көз карашты айткан имам Азам Абу Ханифа өзүнүн Алим вал Мутаалим китебинде баарыбызга маалым болгондой эле адам атадан пайгамбарыбызга чейинки бардык пайгамбарлардын дини бир, алардын бардыгы таухидке жана акыретке ишенимге жана пайгамбардык институтунун бар экендигине чакырып келишкен. Бирок ар бир пайгамбардын шарияты, мындайча айтканда, ибадаттары, орозо, зекет жана башкалары өзгөрүп турган. Бул жакта дагы ошол нерсени айтканда, азыркы күндө дагы биз ошол дин өзгөрбөйт дегенде, биз ошол эле фыкх илимин дагы айтсак болот. Фыкх илими барыңыздарга маалым болгондой эле убакытка, заманга, жерге жана адамга жараша өзгөрүп өнүгүп турган илим, жана ошондой эле биздин алымдардын иштихаттарынан ибарат болгон бир илим. Биз дагы ушул динамиканы, фыкх илимин динамикасын коргоп, өзүбүздүн мазхабыбыз менен сыймыктануу менен бирге бул баалуулуктарды, бул көз караштарды дагы окуп үйрөнөйлү. Албетте, анткени азыркы көп вектордуу, көп полярдуу жашоо системасында имам Азамдын ошол учурдагы мындан 1000 жыл мурун айткан көз караштарын кайрадан окуп, кайрадан үйрөнүп, биздин өлкө катары да, коом катары дегеле мусулман дүйнөсү катары дагы биргеликте, ынтымакта, бейпиликте жашообузга бир, мындайча айтканда, жардам берет жана максатка ылайыктуу болмок. Ушуну менен дин жана жашоо бериси соңуна чыкты. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.